Эми ошол Анас ибн Маликтен сабак алдым дейт. Абу Ханифа айтат. Анас ибн Малик 2076 хадисти жаттаган экен да. 2076 хадисти жаттаган экен. Ошол хадисти бул жерде менен бүт баарын так айтып бере алган экен да. Анан Абу Хурайранын айткан сөзү бар да. Пайгамбарыбызга окшош намаз окуган Анастан башка мен киши көргөн жокмун деген экен да. Кара. Абу Хурайра дайыма пайгамбардын жанында жүргөн көбүнчө да. Бирок Анас пайгамбар менен үйүндө чоң жашаган. Мен 10 жыл жашадым пайгамбар менен. Bir жолу не себептен муну жасап койдуң, не себептен муну жасаган жоксуң деп айтканын уккан жокмун дейт го. Мисалы биздин үйгө бирөө кичине жардам бербек ашарга келсе эле башкарып алабыз го, кулдай кылып, тигине кыл, мана кыл деп. Пайгамбардын үйүндө 10 жыл жашадым, bir жолдан айткан жок дейт да. Муну мындай кылып койбосуң да. Неге мындай кылган жоксуң же, тигине кылган жоксуң деп эч бир сөздү айткан жок дейт. Эми мындайча айтканда пайгамбарыбыздын ошол айткан хадистерин аткарган адамдарды практика жүзүндө да алар менен чогуу жашап көргөн экен да. Илим ал эле угуп аракет кылбастан ошолорду практика жүзүндө да көргөн экен. Демек пайгамбарыбызды көргөн адам кандай окуган болсо Анас ибн Малик Анасты көрүп туруп ошого жараша намаз окуганын шарттарын бизге түшүндүрүп берген экен да. Бизге түшүндүрүп берген. Демек бизге ошо Ханафи мазхабында жөндөн эле мынантип оку деп айткан эмес экен да. Демек бул жерде Абу Хурайранын сөзү бар экен. Пайгамбарга окшош намаз окуган Анастан башка эч бир киши көргөн жокмун деген. Анасты көрүп туруп ошонун намаз окуганын чогуу жашап туруп бизге дагы хадистер менен далилдеп намаз ушундай окулат деп бизге айтып берген.